Бул сүт машинасы саатына 100 литр сүттү кайра тартып каймагынан ажыратат. Ал атайын идиштерге коюлуп сатыкка даярдалат. Ишчилер иш тартибин көзөмөлдөп турат. Жумуштун басымдуу бөлүгү негизинен жабдыктардын жардамында аткарылат. Жакшы, айыл жеринде айрыкча үйдө отурган бизге окшогон келиндерге бизге жумуш болуп калды. Үйүбүзгө жакын. Анан дагы жакшы жери сүттөрүбүз айып болбойт. Өзүбүз кармаган малдардын сүттөрүн тапшырабыз. Жана ушинтип иш менен камсыз болуп атабыз. Бул жерде ушу сүттү карап турам. Тартканын, челек толгондо алмаштырып турам, каймагын карап турам, ошол. Жабдыктардын баары Кытайдан алынып келинген. Эми мында айран, каймак, сары май сыяктуу экологиялык жактан таза продукция чыгат. Азыр куру тоголоктоочу, май сызгыруучу атайын жабдыктарга буйрутма берилген. Анын келиши менен жумушчулардын саны да көбөйөт. Өндүрүш Аристин колдоосу менен ишке ашкан. Жергиликтүү бийлик 1 миллион сом бөлгөн. Биз эми азыр муну кайра иштетүүчү ишкана кылган атабыз. Жөн гана сүттү муздатып сатып жүрбестен кайра иштетүүчү кылган атабыз. Бизден мына ушу өзүбүздүн нукура каймак чыгат, нукура азыктардан курутубуз чыгат, сары май чөбөгө чыгарган атабыз. Сүттү кайра иштетүүчү цех жакында толугу менен ишке кирет. Азырынча сүттүн азыгынан улам бир гана каймак чыгарылып жатат. Элеттиктер өндүрүштү кеңейтүү үчүн сырыөнү көбөйтүп берүүнү колго алышууда. Канасы ачылып аткандан кийин биз аябай сүйүнүчтөбүз. Себеби айылыңда деген ушундай фирмалар, фабрикалар ачылып турса, ким сүйүнбөсүн. Аздан саап жүргөнбүз, жайлоого бербейт элек. Азыр деген ошого деген стараться этип сүттөрүбүздү алып келип тапшырып, кудай кааласа бу ишкананы деген жолго салып алабыз деп ишендирем. Биз 5-тен 6-тан уй сайып элек, сары майды кылып, ар ким өз үй бүлөсүнө кылат эле да. Ошо кышкыга сары май, каймак кылып эле жейт элек. Эми жакшы мына балдардын пешенесине ушул сектер ачылып атат. Ушуну менен Мырза акеде эгемендүүлүк күнүнө карата экинчи чакан өндүрүш ишке берилип жатат. Буга чейин тигүү цехи пайдаланууга берилген. Алдыда дагы 15 орунду тигүү цех ачылат. Өндүрүштөрдүн ишке кириши менен аталган айыл аймактын бюджети өткөн жылга салыштырмалуу өскөн. Мырза аке айыл аймагына тартылган инвестициянын көлөмү 560 миллиондон ашуун көрсөткүчтү көрсөтөт. Бул көрсөткүчтүн негизи биздеги өндүрүш ишканалар ошону менен бирге эле республикалык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен, өнүктүрүү фонддорунан жасалган иштердин көлөмү былтыркыга салыштырмалуу өсүү темпин көргөзүп турат. Ал эми Өзгөн району боюнча эгемендүүлүк күнүнө карата чакан жана орто 5 ишкана ачылат. Мындан сырткары бир нече социалдык курулуштар бар. Айжаңыл Турду Маматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.